жеке жашоосун оңдойм деп көз ачыкка $100,000 берген. Бишкекте жаш кыз жеке жашоосун жакшыртуу үчүн 3 жыл бою көз ачыкка барып жүргөн. Бул убакыт ичинде ал жалпысынан $100,000 төлөп, акыры алданганын түшүнүп, милицияга арызданган. Көз ачык ар кандай ырым-жырымдар менен жашоосун өзгөртүп берем деп убада кылып келген. Бирок жыйынтык чыкпагандан кийин кыз акчасынан ажыраганын түшүнгөн. Азыр 30 жаштагы көз ачык убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат.